Процедурный 4-чү микрофон. Ben hazır bu zam direktörünün informasyasını uqtuk Talay Joşaş. Emi bul жерде bunu işti jazadık, tigil işti jazadık da abdan жақсы işler жасап атпырсыздар. Бирок результатын айтпай койдуңуздар да. Эмнеге келдиңер? Ушу идентификациянын эмесинде жана 57 миллион сом жумшап. Жыйынтык эмне болду? Мен мына айтып коеюн сизге. Эпкиде даярданып келесиздерге да ойлойм да. Мына сравнительная таблица заболеваний с бруцеллезом Кыргызской республики со странами СНГ 18-19 жылдарда самый высокий болуп атат. На 100 тысяч населения Россияда 0,25, Азербайжанда 3,8, Казакстанда 7,3, Тажикстанда 9,8, Кыргызстанда 15,3%. Көрдүңүзбү? Сиздердин кылган жумуштун результаты. Бул биринчи. Экинчи, мынакей Минздравтан bizde ben запрос алдым. Бруцеллез эмки докладыңызда сиз келесизби, министр келеби, башкасы келеби, бул өтө орчундуу маселелердин бири. Бизге чыгарыңыз. Идентификациянын кылган жумушунун негизинде bizde канча туберкулез, канча бруцеллез, канча эхнокок снижение кетти. Малдан алынган силердин жумушуңардын негизинде bizde Минздравтан алган эме бар. Бул жерде жылына 500 операция болгон случайлар болуп атат. Бул өтө чоң маселелердин бири, Совет Безопасности чыгара турган маселелердин бири. А бүгүн ушундай бир жетекчиси келбей калыптыр. Мен коллегаларды колдойм, Талант Турдумович. Ошон үчүн өзүнчө жакын арада коюп, ушуну карасак. Рахмат. Урматтуу коллегалар, аталган маселени күн тартибинен алып коюу жөнүндө сунушту добушка коем, добуш бериңиздер.